Саламатсыздар. Мына бүгүн биз азыр келип мына Баткенде кечеги чек арада болуп өткөн кагылышуудан күйүп кеткен аксакалдын үйүнө келип жолугушуп, ушуга жардам алып келип карап турабыз. Бул жердеги кишилер суроо салып атышат. Бул иш-чара Бүтүн Кыргызстан партиясынын мындай бир пландоо ошо партиянын атынан жасалдыбы деп. Тугандар, мындай деп айтайлык, биздин партияда олигархтар жок. Биздин партияда базаркомдор жок. Биздин партияда негизи биздин Бүтүн Кыргызстан партиясы мындай иш-чараларга катыша бербейт, аны элдер баары жакшы билет. Бул идея, бул нерсенин бардыгы ошо биздин партиялашыбыздын, менин шакиртимдин, мына Тынардын алып чыккан идеясы. Бул үй-бүлөгө жардам берип, ушуну үйдү куруп берейлик деп элге кайрылуу жасаган экен. Мына азыр 2 күндүн ичинде 200 миңге жакын акча чогултушуп, бардык адамдар чогулушту, бардык башка партиялардан да чогулгандар. Эң негизги Россияда жүргөн ошол Бүтүн Кыргызстандын кыймылына, макул эмесмин кыймылынын мүчөлөрү чогултушкан акчаны алып келип бүгүн тапшырып отурабыз. Эми партия жөнүндө айтылып калганда мен бирдемени айтайын. Эмнеге Тынарды партиялашым деп баса айттым. Өткөндө Ырматылык Элмирбек дүйнө салганда биздин партиянын лидери Адахан Кимсанбаевич ушундай деп көңүл айтып атып, биздин партиялашыбыз эле деп койсо, кээ бирөөлөр бул киши ушул Элмирбектин өлүмүнөн да саясат жасап атат деп жазып чыгышты. Айланайын. Эгер Элмирбек биздин партиялаш болбосо, биздин партия менен бирге болбосо, ал биз менен Москвага барбайт эле. Биз Москвага Адахан Кимсанбаевич үчөөбүз чогуу барып, ошол жердеги мигранттар менен жолугушуп, эми ооруп калып сахнага чыкпай калган болсо, калганы биз баарыбыз чогуу барып жолукканбыз. Биздин мындай максаттарыбыз бар эле. Биз Москва эмес, Владивостоктон баштап бүт Россиянын бардык шаарында жүргөн биздин убактылуу иштеп аткан балдар кыздарыбыз менен шайлоого чейин жолугуп келебиз деген максатыбыз бар эле. Эми ал максаттар ишке ашпай калды. Кудайдын кылган экен, Элмирбек арабыздан кетип калды. Ошон үчүн кайрылып атканда биздин партиялашыбыз эле деп кайрылды. Элмирбектин ырдаган акыркырларынан эле ал кайсы партияны колдогону, кимдин саясаты менен бирге экени көрүнө турбайбы? Ошого мен айтат элем. Биз ар кандай адамдын көз карашын сыйлаган кишилербиз. Кайсы партияны сыйласаң, ошо партияны сыйла. Эртең шайлоо болот. Шайлоодо мен элге монтип айткым келип атат. Туура, бийликтин саясатын колдогон партия болуш керек. Сөзсүз болуш керек. Бирок ошол партиялар эртең элге барганда биз бийликтин партиясыбыз деп элге ачык эле айтсын. Анан шайлоого барып туруп биз силердин кызыкчылыгыңарды коргойбуз, биз мынаны кылабыз, тигиндей кылабыз деп барып, элди алдап, анан парламентке барганда кайра бийликтин сөзүн сүйлөп кала турган болбош керек. Биз оппозициядагы партиябыз, биз элдин партиясыбыз деп биз ачыгын айтайлык. Бийликтин партиясы дагы биз бийликти колдогон партиябыз деп ачыгын айтсын. Ошондо менимче ким каалаганына добуш бере турган шарт түзүлөт. Менимче ушундай кылган туура болот. Кандай дейсиңер? Келгиле ачык айтайлык дагы, ачык жеткизип барайлык. Биз кандай көз карашты айткан болсок, биздин көз карашыбызга ким макул болгон болсо, келип биздин партияга кошулат. Ким макул болгон болсо, биз анын тандоосун да сыйлайбыз. Ошондо менимче эл өзү тараза, өзү каалаганын тандап алат. Эми ага чейин дагы бийлик шайлоого чейин дагы Кудай буйрса көп убакыт бар. Мен ойлойм, элдер акты ак, караны кара деп бир жыйынтыкты чыгарышат. Анан акыркы мезгилде ар кандай кыймылдар, ар кандай партиялар, жаштардын агымдары чыгып, ар түрдүү маселелерди көтөрүп чыгып атат. Мен алардын да көз карашын сыйлайм. Демек алар ошондой көргүсү келген болсо, ошол нерсени айтып атышат. Бир гана нерсе, ушундай чындыкты, ушул нерсенин бардыгын биздин лидерибиз 25 жылдан бери айтып келет. 25 жылдан бери ушундай адилеттүүлүк болсун, ушундай чындык болсун.
жашоо мындай болуш керек, мына жолдо туура эмес кетип жатабыз деп чыркырап эле келатат. Мен үчүн көп нерсе жаңылык болгон жок. Эгер кимдир бирөөлөр үчүн азыркы айтылып аткан нерселер жаңылык болсо, мен андай жаңылык көргөн жокмун. Бирок баары бир мен ошолордун көз караштарын сыйлайм. Ошон үчүн бири бирибизди сыйлап, акыйкат, адилет ушу жол менен басканга баарыңарды чакырат элем.